Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин чет өлкөгө учуп кеткени КТРКнын байкоочу кеңешине талапкер тандаган жогорку кеңештин депутаттары бул жумада социалдык тармактарда талкууга алынды. Амансыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтөбүз. Аны мен Акылай Маратова алып барам. Бул жумада Чүй облусунун Токмок шаарында ок атышуу болгонун жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Анда жогорку кеңештин депутаты Урмат Саамаевдин аты аталган. Депутаттын ок атышууга тийиштиги бар деген маалымат албетте көпчүлүктү кызыктырбай койгон жок. Бирок эл өкүлү бул маалыматты четке кагып, окуяга тийиштиги жок экенин билдирген. Журналист Мирбек Айтикеев Урмат Саамаевди балык депутат деп жүрсө өнөрү күчтүү турат. Журналист Эрлан Бекчуро уулу кылмыш кылбаса Кыргызстандын депутаттарын тааныбай калмакпыз. Чакырган милицияга баратканда да айтышкан, азыр сен милицияга чакырат, барасың, жанагындай экспертизага барат, отказ кылуу, вообще жаңы закон боюнча эчтеке дей албайт, коркпой эле отура бер, колуң не дейсең, колуңду байлап ал, кесип алдым дебайт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин чет өлкөгө чыгып кеткени көпчүлүктүн талкуусуна алынды. Анда бири Атамбаев акырындык менен тымызын өлкөдөн чыгып кетти десе, экинчиси жакын адамдары жоопко тартылып жатканда эс алуусун токтото турса болмок деген пикирлерин жазып чыгышкан. Ал эми маалыматтарда Атамбаев болгону үй бүлөсү менен эс алууга кеткени туурасында айтылат. Анын кайра мекенине качан кайтып келери азырынча белгисиз. Активист Акбалык Жумалиева Атамбаевди учуруп жиберип отурасыңар, анан келеби келбейби деп төлгө ачып. Экс-мэр Нариман Тулеев түшүнбөй жатам, жакын адамдарын жоопко тартылып жатканда чет жака барып эс алуунун кереги бар беле. Мен өзүм чыккандан кийин башкалар чыкмайынча мен эч жака кеткен эмесмин. Facebook колдонуучусу Эркежан Исакова Атамбаев билмексен болуп өлкөдөн чыгып кайра кирип атат. Үшүнтүп атып эле УКМК байкабай калчу эле качан чыгып кеткенин. Жогорку кеңеш КТРКнын байкоочу кеңешине талапкерди тандап, ар бири менен таанышып, алардын пландарын нары бери калчап, танапис аркылуу Атыркүл Сарбаеваны тандап алышты. Бул тандоо менен добуш берген депутаттар милдетинен кутулса, эл өкүлдөрүнүн тандаган талапкери көпчүлүктүн купулуна толбой, алардын нааразычылыгын жаратты. Facebook колдонуучусу Бакыт Рыспаев майдабарат кызмат майдабарат иш үчүн деле кийлигише беришерин байкабай ачыктап алышты кече. Көч уланып жатыптыр. 5-каналдын директору Эрнис Кыяз мамлекеттик системанын туткунундагы системанын жыйынтыгы мындан башкача да болмок эмес. Бирок кандайдыр керемет чудо болуп кетеби деп көп ойлошкон. Чудо пудосу байкалбады. Саал жакшы эмес болуп калды бул жагы. Бул арада көпчүлүк жогорку кеңештин кожоюну ким экенинен кабар алып, экинчи рет добуш берген эл өкүлдөрүнөн социалдык тармак күмөн санап баштады. Журналист Жакшылык Бердибек уулу жогорку кеңештин кожоюну ким экени бүгүн аныкталды. Бул камерага илинип калганы гана. Ары жакта эмне болуп атат аны билбейбиз. Facebook колдонуучусу Азан Алымкулов Асылбек Жээнбеков дегенде жогорку кеңеш кыңк эте албайт го. Неге мынчалык коркушат я? Журналист Бакыт Төрөгелди уулу президент иним Асылбек коркуп жумушка да барбай калды деделе. Бүгүн КТРКнын байкоочу кеңешине мүчөлөрдү тандоодо көрүп калдым. Ушундай кадрдык маселелерди чечүүдө эле келип коет окшойт да. Немеси болсо мага факт берилди. Офис. Офис үйүнөн чыгып отурат, да сессия келбей калды азыр. Корккандан сөз болот да. Ачык айтайын. Акын Бердибек Жамгырчиев өз башына ээ боло албаган кнопка депутаттар. Журналист Күнболот Момоконов кечээ 2 күн Асылбек Шариповичтин ачыкка чыккан күнү депутаттардын чыныгы жүзүү күнү катары белгиленип кала турган болду. Регламент боюнча туура алып барыш үчүн үйрөнүш керек да негизи. Ошон үчүн бүгүнкү маселени Аида Камчыбековна калтырып койгонуңар туура эмес болгон. Асланбек Арсбекович. Ошон үчүн азыр артка карабай бардык чечимдерди жокко чыгарып, комитеттин чечимин окуп, ошодон баштасак. Ошо туура болот. Жогорку кеңештин депутаттарына атайын чалуу болдубу же казы картасын көтөрүп кыргызчасы менен ыраазы кылдыбы? Айтор экинчи рет добуш берүү менен Атыркүл Сарбаеваны 77 добуш менен КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү кылып бекитип беришти. Муну менен эл өкүлдөрү көпчүлүктүн үмүтүн
репортаж каптырды. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөлүгүнө адегенде эле көп добуш алган Чынара Капарованы өткөзбөй коюп, маарага биринчи келген Күлүккө байгесин бербей койгон абалга кабылдык. Уят эле болдук. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев өнөкөт кайсы бир кызматка баруу үчүн элге адилеттүүлүккө кызмат кылуу максатың жетишсиз болуп калды. Андан сырткары эң башкы критерий кошоматчы болуу жана айткан сөздөн чыкпаган жашоо момундук сапат. Бүгүнкүдөй тандоону көргөн жаш муун, эркин ойлонсоң, туура сүйлөсөң, акыйкат сөз айтсаң ишиң жүрбөйт экен. Эч бир кызматка жолошуң кыйын экен деген тыянак чыгарды да. Кулчулук мүнөздүн баа баркы өсүп, туура сөздү айткандар коомдон бөлүнүп, жек көрүндү болуп калары трагедия эмне. Чынара Капарова туура айтып жатат деп туруп, кайра тааныбаган белгисиз бир талапкерди шайлап коюшса, коомчулук тургай ошол жердин ичинде жүргөн биз деле нес болдук. Активист Айбек Турдалиев кыскасы КТРКнын жаңы башкы директорун ким аныктаарын билдиңер да, анан ошо башка сөз деле жок. Ошентип жылдын алгачкы январь айы түкүрүк цирк люкс мыкы жыкы менен эсте калды. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.